Кандидаттар өздөрү дагы ушул мыйзамдуулук сактоо боюнча бир-эки сөз айтып кетейин. Мына кээ бир кандидаттар ушундай болуп чыгып атышат. Ушул программасын эмес, негизинен ушу бирөөнү жамандоо боюнча, ушул жасалып аткан иштерге каралоо боюнча, туура эмес маалыматтарды элдин арасына таратуу боюнча көптөгөн иш аракеттерин жүргүзүп атышат. Бирок ошол кандидаттарга мен айтып коёр элем. Сагызгандай шакылдаган кандидаттар ошо тилин азабын тартат. Тилин азабын тартат. Ошо тилини тыйып, маалыматты туура берип элге, өзүнүн программасын түшүндүрүп, элдин добушун алып келсе, мына биз шарт түзүп берип атабыз. Биз шарт түзүп берип атабыз мамлекет тарабынан. Мыйзамдуулукту камсыз кылып берип атабыз. Демек алар өздөрү дагы ошол өздөрүнүн мындай бир кандидаттын этикасын сакташ керек. Кандидаттын этикасын сактабастан эле кайда калп маалыматтар таратып, мамлекеттин башчысына ар түрдүү сөздөрдү айтып, жана мамлекеттик кызматкерлерге, мына бизге окшогон кызматкерлерге ар түрдүү сөздөрдү айтып жүрүшөт. Бирок ошол айткан сөздөрүнүн тилинин азабын тартат. Мен ойлойт элем, биздин элибиз акылдуу, элибиз баарын көрүп, билип турат. Бүгүнкү күндөгү мамлекетибизде жүргүзүлүп аткан чоң иштердин баардыгын сезип турат. Ал эми монтип жаман сөз менен гана алдыга жылабыз деген аракеттер бул туура эмес аракеттер деп биз билебиз. Себеби эч качан жаман сөз менен, жаман иш менен мамлекет алдыга жылган эмес. Жакшы сөз менен гана, жакшы иш менен гана алдыга жылып келгенбиз.